Ассаламу алейкум, ардактуу кыргыз элим. Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү кайрылуум өзгөчө болмокчу туугандарым. Бүгүн баягы азыркы тапта кечетен бери канча күндөн бери айтып келатабыз. Бул аябай саясий оюн болуп атат азыркы тапта депчи. Ошого ишенбегиле деп баарыңарды чакырып келатабыз ошого. Туугандарым, бүгүн сиздерге башкача эфир кылайын деп чыктым да. Бул жанагы саясий сойкулардан, жанагы чагымчыл, эки жүздүү арамдардан тажап, бүгүн баарыңарга мындай түшүндүрмө берейин деп чечтим. Туугандарым, 5 мүнөт көңүл буруп койгула. Туугандарым, буну могул жүздөрдү баарыңыздар эле билесиздер. Жана ошондой эле эмне себеп менен азыркы тапта бизде оюн болуп атат, мындай айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич келгени, колун тушап атат, бутун тушап атат деп айтып келатабыз, бүт иштетпей жатат депчи. Ошолордун ичинен 2010 жылы баарыңар билесиңер, канча деген ата эне ыйлаган, канчасы сыздаган, ошол күнү канча деген жакын туугандарын жоготкон, ошакта чыркыраган адамдар болгон. Ошолор мына жүздөрүн көрүп алгыла ошолордун. Ошол нерсе азыркы тапта, азыркы биздин бийлик ошол 2010 жылкы Ош окуясы каралсын дегенден кийин эле эмнегедир көп оюн боло баштады. Бул киши эмнегедир президент болгусу келе берет. Атадахан Кимсанбаевич эмнегедир экиге бөлүнүп, баары өз эле акылдуу, башкасынын баары сабатсыз болуп эле бул киши эмнегедир президент жөн эле ушунчалык болгусу келет экен, утулгусу да келбейт экен. Анан көпчүлүк жерден эки жүздүү экен да бул адамчы. Жана ошондой эле чыркыраган биздин Жанар Акаев, өзү жаш болсо да илгери колдочу элем. Бирок азыркы тапта иштейм деген бийликти колдобостон дагы да бул сатылып, башкаларды колдоп келатат. Жана ошондой эле мунун кличкасы Дүңк деп койгом, Калмаматов. Бул элге акыл үйрөткөндү коюп, өзүн биринчи тарбияласа болмок бул жигит. Мен жашмын, эч жерди жеген эмесмин, ичкен эмесмин дейт. Бирок ошончо да көрдүк бул Кореядан эмне кылып окуп жүргөнүн. Жана ошондой эле кийинкиси бул Али Токтакунов, биздин Кыргызстандын Навальный болгусу келип, Навальныйды кумир тутуп, орто жолдон элди жөн эле прямо эле Садыр Нуркожоевичке кирип айтса болот эле, ушундай сиздики мондай болуп атат деп. Жок, элди чогултуп, ал элди чогулткан арасына мына бул биздин буларды өйдө деле коелу дедик, бирок өйдөгө булар татыктуу деле эмес, ылдый жактан биз өйдөдөн ылдый карап сүйлөйлү дедик да, эми карапайым адамдарчы. Ошого могу эл душманы Клара Карасартованы баарыңыздар көрүп алгыла туугандар. Бул чиркин чыркырап, баардыгын саясатка аралаштырып чиркин. Жөн эле ырылдап, чырылдап, ЛГБТ анан бунун да ою начар экен. Кыргызстандын душмандарын көрүп алгыла, баарыңарды четинен көрсөтөйүн. Жана ошондой эле туугандарым, мына моякта жазылып турат. На территории Кыргызской Республики, во исполнение пункта 5 совместного заявления президента Кыргызской Республики Таджикистана от 16 мая 2008 года Худжан таджикской стороне в установленном порядке решить вопрос о передаче в аренду кыргызской стороне участка дороги в пойме реки Исфана протяженностью 275 метров сроком на 49 лет за символическую плату. Протокол составлен и подписан в городе Худжане Республики Таджикистана 3 мая 2009 года в 2 экземплярах на русском языке. С кыргызской стороны секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики мына кол турат, Мадумаров деп турат. Көрдүңүздөр, туугандар? Мадумаров деп. Азыркы тапта бизде эмнеге эле мындай эле талаш маселеси болуп, эмнеге эле оюн болуп атат десеңиздер, анан могул азыркы тапта бизде чагымчылдар көбөйүп, Кыргызстандын азыркы иштеп эл үчүн эмгек кылып аткан Садыр Нуркожоевич менен Камчой Кыдышаевичти башына өрттөп салыш керек деп элдин оюн экиге бөлгөндөрдүн арасынан ичтар арамдардын бири бул Орозайым Нарматова. Муну да көрүп алыңыздар. Экинчисинен Жанар Акаев жөнүндө айта кеттим, Калмаматовду айттым. Мына бул Асылбек Жээнбеков канча жыл Садыр Нуркожоевич чыркыраса, чындыкты айтса да, 16 жыл мурун айтканда деле могу парламенттин баары каршы болуп келген. Негиз азыркы тапта дагы өзүн хайп кылып аткан могу
бул парламенттик шайлоого катышып калгыстын айласын таап өзүн аябай таанымал кылгысы келип жөн эле Кыргызстанга күйүмдүү адам болуп атат, могу Молдокматов деген. Муну да жүзүн көрүп койгула туугандарым. Бул Сегизбаев. Урматтуу кыргыз элим, Сегизбаев да көп нерселерге күнөөлүү. Далил, фактылар көп жерде бар. Ошол себеп менен могу жүздөрдү көрсөңүздөр, мына көрүп турасыздар, Салянова, канча деген карапайым элди ыйлаткан бул киши. Канчасын ыйлаткан. Мына чыныгы баардыгын жүздөрүн көргүлө туугандарым. Дагы көп адамдар бар мунун ичинден. Сатылма, жасалма, ичитар, арамдар, азыркы тапта иштеген эл үчүн, карапайым эл үчүн иштеп аткан бийликтин баарын экиге бөлүп, чагымчыл болуп, элди ойлобостон бийлик талашкан адамдар мына жүздөрүн көрүп алгыла туугандар. Мына президент болгусу келген адам. Мына эмнегедир кыргыз элине каркыраны саттым деп, каркыраны саттым эле, өзөң куш саттым эле, тажиктерге жерди бердим эле, мына менин колум турат деген мойнуна алгысы келбеген, өзүн аябай сабаттуу сезген биздин Адахан Кимсанбаевич. Бул өзү эле сабаттуу, жөн эле шумдук өзү, аппак. Калганы сабатсыз, шалаакылыгынын айынан келип ушул нерселерге келип чыктык деп жатат азыркы тапта. Баарыңар көрүп атасыңар, интервьюларын. Андан дагы ассаламу алейкум деп булар кооз сүйлөйт, чиркиндерчи. Ишенбегиле туугандарым, азыркы тапта дагы бир жолу кайталап өтүп кетейин. Садыр кетсин деп уже Фейсбуктан карапайым элдин баягы эмесин буруп жатат. Оюн буруп, дагы да оюн кылышып, моунун баары тең. Каршы чыгып жатышат. Туугандарым, бул силерге айта кетейин дегеним, жанагы Баткен элиндеги жанагы жоокерлерибиз, элим жеримди сактайм деп курман болгон жоокерлерибиздин астына чыгып, мына могул Адахан Кимсанбаевич жооп берсин. Могул Отунбаева барып жооп берсин. Текебаев барып жооп берсин туугандарым. Моулардын оюндарынын айынан канча деген кыргыз бир туугандарыбыз кан жутуп ыйлап келет. Бул Калмаматов мунун баласы, мындай айтканда. Мунун приказын эки кыла албайт бул бала. Бул Жанар Акаев тоже в том числе мунун баласы. Мына баарыңарды четинен көрүп келейин. Бул Кара Сартоонун артынан ээрчигендер, бул кыргыз элине бир жакшылык кылбаган адамдар түрүндө жатпайбы мунун баары теңчи. Ошол себеп менен 2010-жылы Ош окуясын биз талап кылабыз. Дароо эле ошолор жакшылап иликтенсин. Күнөөлүүлөр өз жазасын алсын туугандар. Силерден суранарым бул бир. Эки, мен мындай жолго барбайт элем. Бирок барганга аргасыз болуп турам. Анткени булар өзүнүн күнөөсүн азыркы эл үчүн иштейм деген бийликке чыгарып, өзлөрү сүттөн ак болуп, карапайым элдин оюн буруп жатат да. Ошол себеп менен биз баарыңардан талап кылабыз. Анан урматтуу ардактуу Садыр Нуркожоевич жана Камчой Кыдышаевич, азыркы таптан сиздерден суранып кетерим, биз карапайым эл сиздерден талап кылабыз. Эмнени талап кылабыз? Могу байынтан бери чагымчыл эки жүздүү арамдардын баарын жоопко тартышыңызды суранабыз. Буларды эмитеден, булардын куйругун басып, эмитеден элдин астына алып келип жоопко тартпасак, булар мына байынтан бери оюн кылып келишти. Булар дагы эмне ойлоп атканын ким билет? Буларды күчтөнүп жатышат. Азыркы тапта бир Маргарита деген бирөө чыкты, Эмил Бекиев деген дейле койгуңузчу. Аябай көп чагымчыл адамдар, коркутуу, үркүтүү деп булар ичинин баары арам, ичинде котур ташы бар адам экен. Ошонун баарын сизден суранарыбыз, жоопко тартыңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз сиздин жана сиздин аброюңузга, жанагы атыңызга булга болбой эле деп, Садырдын тарапташтары ушинтип жаман кылып атат деп дебесин деген ойдо ушуга чейин унчукпай келдик. Булар эркелеп кетишти, булар кутуруп кетти. Буларга ыйлап айтып көрдүк, ынтымакка чакырып көрдүк, достукка чакырып көрдүк, бөлүнбөөгө чакырып көрдүк. Жок, булар болбоду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчой Кыдышаевич, ушуга окшогон чагымчылдарды элдин астына алып чыгып, ушул өз жазасын алышын мен талап кылам, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Болбосо дагы да баарыңар эгер угуп жатсаңыздар, урматтуу чагымчылдар, эртең бизде бар, силер кимиңер эмне кылып атканыңарды биз да билебиз, силердин оюнуңарды. Силер өзүңөрдү башкалардан эле улам умный сезе бербегиле. Биз ким эмне кылып атканын билебиз. Эгерде эртең бир нерсе болсо, биз элдин астына алып чыгып туруп силерди талап кылабыз.
Силерге дагы бир жолу айтып кетейин, ошо Орозонун улуу күнүндө туугандарым, моунун баары тең ушинтип бири-бирибизди жаманатты кылбай, жаман бекен туугандарым, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, эртең көрсөңөр Текебаевтар жаман бекен элди каралаган, биз каралабай чындыкты айтып атабыз. А силер Садыр Нуркожоевичту эмне деген жаманатты каралап, жамандап келдиңер. Мына силерге эртең биз карапайым элдин алсына келип, жанагы өлүмдөр боюнча биздин жоокерлерибиз болобу, обычный карапайым элдин өлүмдөрүнө силер жооп беришиңерди талап кылабыз. И ушунчаңарда ойлонуп, ынтымакка келели, ушу Орозонун улуу айында да жөн жатпастан бөлүнүп, жарынып, сөгүнүп деле тарапташтарыңар аябай сабатсыз экен, өзүңөрдүн тилиңер менен айтайын туугандар. Туугандар, бөлүшөбүз, болушунча бөлүшөбүз, силерден суранарым, бөлүшөбүз. Чыныгы жүзүн бүткүл кыргыз эли көрсүн. Карапайым кыргыз бир туугандарым, могу жүздөргө ишенбеңиздер, силерден суранарым. Бул жүздөрдүн дагы эгер токтолбосо күнүңкүсүн күндө алып чыгып көрсөтө берем мен. Туугандарым, биримдикте, ынтымакта жашасак жакшы болмок. Сырткы душмандан да ички душмандарыбыз саткан эң жаман экен бул. Тигил жакта согуш болуп жатса, биздин моолар президент бола калгысы келгендер, кооз сүйлөгөндөр, 30 жылдан бери карапайым элди сазга батыргандар, мына чыныгы жүздөрүн көрүп алла туугандар. Мына анан моолардын тарапташтары чыгып атпайбы? Улан бирөө Сегизбаевдин тарапташы чыгып атат, муну камаса, тигинин тарапташы, бунун тарапташы. Анан бирок мен дагы справедливый болушум керек. Бул Алмазбек Атамбаев жөнүндө айта кете турган болсок, мунун баары алдаган да, моунун баары алдаган. Муну күнөөлүү кылып коюшкан негизи чынында эле. Мен ушул Атамбаевдин дачасы боюнча жооп беришин талап кылам. Буну обязательно мен актабайм. Бирок бул кишинин эмнесин сыйлап калганым, жанагы балдары бар экенин мен кийин билдим. Жана эки баласы ушундай бийликте эмне эле вообще эки баласы бар экенин кызын эле билчүмүн да. Бийликке аралаштырбай, бирок бийликке айткан буларчы. Атамбаевдин эмне жерин сыйлайм? Келсеңер атам деген атты. Ошол жерин сыйлайм. Муну бирок мамлекеттик деңгээлде азыркы биздин күч органдар өзлөрү баа берип, өз жазасын берет деген ой тилектемин. Бирок башкаларына караганда Атамбаев действительно эркек экен. Өз жазасын алып жатат азыркы тапта. Моолар бар болчу, чогуу отуруш керек болчу булар жанында, могу куулардын баары тең. Булар мына моол главный куу, моол да отуруш керек болчу. Булар бүт бары моолардын баары кылып туруп, бул кишини күнөөлөп коюшту негизи. Сөздүн ачыгын айта жүрүш керек. Жазалуулар, күнөөлүүлөр өз жазасын алышын талап кылабыз. Туугандарым, эмкиде мына моол жүздөрдүн бардыгына ишенбегиле. Бардыгына, жана чагымчыл арамдардын баарына ишенбегиле. Жана өлгөн жоокерлерибизге дагы бир жолу кайталап айтам, айта берем. Моунун баары жооп берсин, талап кылалы кыргыз элим, бүткүл элибиз. Мен патриотмун деген элдер жанагы мооллардан талап кылалы. Болду, токтотолу мындай оюндарды. Мындан ары токтотолу. Болду, мындан ары кыргыз элибизди сактап калалы. Ынтымакта. Мына эртеңки күнү эмнеге айлык маянабыз көтөрүлбөйт деп чыгасыздар. Мына ушулардын оюнайынан мына элдерди экиге дүрбөтүп, митинг коронавирустан жаман болбоду бул нерсе дагычы. Ошол себеп менен баарыбыз ынтымакка келели, баарыңарды ынтымактуулукка чакырам туугандарым. Ошол себеп менен биз да жалгыз эмеспиз. Жана ошондой эле баткендик туугандарыбыз көрүп жатсаңыздар, мына бизге автомат бербейт, анан бизди мынтпейт деп моолардын адамдарын баары эле провокация калтырды. Мына тынчтык жолу менен, дипломатикалык жол менен чечилди. Эгерде биз дагы бир жолу айтып өтөйүн, эгерде биз автомат берип бирөөнү атканда андан көп кан төгүлөр болуп кетмек. Ошол себеп менен азыркы тараптар биз дагы кимдин ким экенин көрдүк. Баткен эли биз сиздер менен биз ар дайым, жүрөгүбүз сиздер менен, эмне жагынан болбосун биз ар дайым силерге барабыз. Биз кыргызбыз. Биз ар дайым бири-бирибизди талаага чыштаган эмеспиз. Мого окшогон НПО, ЛГБТ акчага сатылган эки жүздүү арам душмандарга баарыңардан суранарым, ишенбегиле, жана ошондой эле баарыңардан суранарым, бүт баарынан суранарым, талап кылалы туугандарым. Ошол мен бүгүнкү сунушум сиздерге моол адамдардан талап кылалы. Жана ошондой эле туугандарым, ушул Орозонун айында бири-бирибизге ушундай жаман нерсе айтпай, ушундай тынч отуралы десек, булар азыр Facebook'тан
мына могу главарь ушул. Азыркы тапта Москва шаарында мен дагы талап кылат элем, ушул жанагы Россиянын гражданствосын алып алып, оозуна келгис сөздөрдү айтып, Кыргызстан тууралуу аябай начар нерсенин баарын айткан адамдын баарын силерден талап кылам, ушул гражданствосын алдыртып, Кыргызстанга депорт кылып келсин. Кыргыз элине жооп беришсин. Булардыкы жетет, уже жетишет булардыкы. Элди бөлүп жарып, ынтымагын кетирип атканы жетет. Ошол туугандарым, бүгүнкү эфирди баарыңар бөлүшүп коесуздар деп ойлойм. Кел эле ма. Мына биздин ушул мекенчилдерден ушул талыкпай эмгек кылган биздин Элеман бир тууганыбыз бизден ар дайым жүрөгүндө түнкү 3тө келип да тууганым жардамга десең келип берет. Ошол өзүң да бир эки сөзүңдү айтып, ушул оюңду айтып, элди ынтымакка чакыр. Биз булар окшош элди бөлүп жарбайбыз, чындыкты айтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу. Биз азыр учурда Москва шаарынан прямой эфирге чыгып атабыз. Жалпы кыргыз элиме жана жалпы сырт жакта жүргөн мекендештерибизге кайрылып атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, биз бул ишти жасап аткан себеби чындыкты айтайлы деп чыктык. Себеп дегенде өзүңүздөр турган көрүп атасыздар, баардык элдерди үгүттөп, элдерди чакырып, ушундай болбогон нерсеге чакырган ушул доскода турган биздин Мадымар, Роза Отунбаева, Жанар Акаев, Текебаев, айрыкча Москва шаарынан элдерди үгүттөп, баягы фейк аккаунттарды ачып алып элдерди жамандап аткан мына көрүп турган Орозайым деген ушул кыз анча-мынча фейк аккаунттарды ачып алып, мекенчилердин атынан кирип алып, биздин сүрөттөрдү коюп алып эле жамандыкка алып барып атат да. Мен ошол боюнча кайрылайын дегем. Ушул именно Орозайымгачы. Орозон күндө бирок жаман сүйлөбөйүн деп чыктык, бирок ушул нерсеге жеткирип келип атат да. Белгилүү буга чейин биздин байкебиз айтып бүттү, баарыны мен айтайын дедим эле, ага чейин айтып бүтүп койду. Өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул доскода турганын баарын таанып алыңыздар. Ушулар кылып атат Кыргызстанда, Москвада элдерди үгүттөп, баягы үчүнчү күчтөр деп коет ушул доскода турган баардыгын. Жалпы кыргыз элим, ойгонуңуздар, жаштар алданбаңыздар. Ынтымакта, биринкте азыркы бийликтеги биздин президентти Камчыбек Кыдыршаевди колдоп, күч кубаттап берели. Буга азыркы Баткен окуясында болуп атканга анча-мынча элдер чыгып айтып атат. Буга Ташип жооп берсин дейт, Садыр Жапаров жооп берсин дейт. Эч качан бул жерде Садыр Жапаровдун дагы, Камчыбек Кыдыршаевдин дагы жешеси жок бул жерде. Бул жерде үчүнчү күчтөрдүн жешеси бар. Өзүңүздөр билгендей, бул атайын уюштурулган, бул атайын даярданган иш булар. Ошон үчүн баарыңыздар кыргыз элим ынтымакка биринкке чакырам сиздерди. Келиңиздер, басып, позиция кылып басып элге ушул маалыматты жеткирүүгө аракет кылабыз. Ошол туугандарым, биргеликте бололу, урматтуу мекенчилер, мындан ары чачырабастан. Баарыбыз ынтымакта бололу туугандарым, силерден суранарым. Жанагындай калп маалыматтарга ишенбейли. Моолардын оюнуна алданып, дагы да ата-энелерибизди ыйлатып албайлы. Бир туугандарыбызды мындан ары ыйлабасынчы эч кимибиз. Мындан ары тынччылык болсунчу биздин жергебизде. Мындан ары токчулук болсунчу, биз да өнүккөн мамлекетке айланып ушул мигрант болгондон чарчадык. Өз өлкөбүзгө барып да кызмат кылалчы туугандарым, күч биримдикте. Баарыңыздарга Москва шаарынан ысык салам туугандарым. Жана ошондой эле бул жакта биздин патриот тууганыбыз бар. Акжол, сен да бир экөөс сөзүңдү айтып, мындай жакшы экен да, өйдөдөн ылдый караган, булар бизди өйдөдөн ылдый карап келген да. Эми ушундай карап алып сүйлө, ылдый, булар бизден ылдыйраак турсун. Мен да өз оюмду айтып кетсем, урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мамлекетибизде каргашалуу окуядан кабыргабыз кайышып, көңүлүбүз чөгүп, алыс жерде жүрсөк дагы ушунчалык не кылышты билбей, айлабызды таппай, жүрөгүбүз ооруп канап турду. Колубуздан келген жардамыбызды биринчи күндөн баштап бердик. Баткен элибизге, жерибизге дагы да бере беребиз.
болгон күч аракетибизди жумшап баарыбыз беребиз. Булар боюнча айта кете турган болсок, эми мен булар жөнүндө эч нерсе деп айтууга да немем барбайт. Эми ушулардын жалпак тил менен кыска айтканда, ушул жердегилердин кесиринен кечеги окуя болду десек да болот. Ушуну эбактан эбак чечип коюш керек эле. Садыр Нуркожоевич 15 жыл мурда какшап айтканы, азыр миллион сомдор керек боло турган болсо миллиарддар жардам бербей калат деп. Ошол туугандар, баарыбызга ынтымак, биргеликте баарыбыз колдоп, ушул бийликти мына эми гана иштер башталып атканда монтип тоскондору туура эмес. Буларга иман берсин. Баарыбыз биз коом оңололу, андан кийин бийлигибиз оңолот. Анан жалпы чет жакта иштеп жүргөн мерекендештерибизге кайрылам. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Жети дубан эли баардыгы биригип баткен элибизге ушундай неме кылып атышат. Буюрса дагы кыла беребиз. Мен баардык мекендештерге, чет жакта иштеп жүргөн мекендештерге, Кыргызстандагы баардык мекендешке кайрылат элем. Ушул баткен элибизге баарыбыз бир күндүк айлык маянабызды бир күндүгүн чогултуп, коом ар кайсы коом ар кандай нерселер жакта чогултуп атышат. Ошол жакка баарыңыздарды бир күндүк тапкан каражатыңыздарды бөлсөңүздөр, мамлекет кылсын деп эле мамлекетке биз да жардам кылалы. Ошол жерде күйүп кеткен үйлөргө ошолорго неме кылалы. Ошо бир туугандарыбызга күйөлү. Ошол туугандар, баарыбызга азыр ынтымак керек. Ошол, рахмат. Ошо менен туугандарым, биз да жыйынтыктайлы. Ошол баардык кыргыз элиме айтарым, мен баарыңыздарга ыраазымын. Жанагы ушул азыркы Баткен элинде болуп аткан кыйынчылыкта бир сомун аябастан көңүлүн, убактысын бөлүп, жана ошондой эле колунан эмне келген жардамын берип, жана ошондой эле угуп жатабыз. Бизнесмен байкелерибиз да чыгып үйүн салып беребиз, мунусун кылабыз деп, бул ошо ороз айында да садака иш, жакшы иш кылуу бул өтө чоң сооп. Ошо баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Ушинтип бир күн келер, балким ушинтип бири-бирибизди жаман дебестен ушул кучакташып, ушул бир кандайдыр бир жол табабыз деп ойлойм да. Моулар оңолсо эле биз всегда колубуз ачык. Булар менен эч кандай биздин талашып тартышуубуз жок. Просто эле токтотпой ачпайбы, уже болду да, наоборот, анчалык акылдуу экен келип чечишпейби, мына иним мондай кылып атасың, сен туура эмес, могу жериң туура эмес деп коомчулукка айтып алып, кооз сүйлөгөндөн көрө барып жардам бербейсиңби, анчалык кыйын экенсиң, туурабы? Элге сын айтканды кой, мына могул жаштарга айтып кетейинчи, элге сын айтып мынтпай атат, тынтпай атат деп заркырайсыңар. Карапайым эл эле жардам берип, карапайым эл эле жүгүрүп чуркап жүрөт, силер эмнени кылып атасыңар, эмнени? Мындан ары ушундай болбойт деген үмүттөмүн туугандарым. Ошол баардыгыңыздарга тынччылык, токчулук каалайм, жана ошондой эле жанагы каза болгон жоокерлердин, жана ошондой эле кан жутуп аткан бир туугандарыбызга, жана ата энеле бир туугандарына терең кайгыруу менен ушу мекенчилердин атынан, ушул Москвадагы жана бүткүл мекенчилердин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз туугандарым. Бул да Алланын буйругу экен. Ошо могу себепкерлер, ушулардан талап кылалы эми. Ошол ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун туугандарым.